Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгін 13 июнь 2025 жыл мен сіздерге Фуркаттын центріне жақын эле жерде жайгашкан, барыңыздар эле билген Алиханов көчөсүнөн сатыла турган 5 соток жер участок жөнүндө маалымат бермекчимин. Кызыл китеби бар, жери тегиз. Менимче көпчүлүгүңүздөргө эле жакса керек. Видеонун аягына чейин сабыр кылып көрүңүздөр. Баасы видеонун аягында сөз менен айтылат. Эсин номери болсо ушул видеонун экранында жазылып турат. Жүрүңүздөр, келүү жолун сиздерге түшүндүрөйүн. Анан келип жер участок жөнүндө шашылбай кеңири маалымат берейин. Жери тегиз, кызыл китеби бар. Вариант обмен жолдору жок. Только нак акчага сатылат. Эсин акча керек экен. Ошол себептен сатка коюлган учуру. 5 соток көрдүңүздөрбү? Мечиттин эле арт тарабында жашап каласыздар. Дареги, мен турган жер тугандар бул Алиханов көчөсүнүн кире бериши. Сиздерге келүү жолун түшүндүрөйүн. Фуркаттын круговойунан Мады тарапка 500 метр жүргөнүңүздөрдө бул жак Ошолай трассасы. Оң тарапта сиздер Алиханов көчөсүн көрө аласыздар. Асфальт көчөлөрдүн бири, Фуркаттын центрине жакын. Алиханов көчөсүнө кирип, түп-түз жүрүп барсаңыздар, ушул көчөнүн өзүнүн жалгыз мечити бар тугандар. Мечиттин эле арт тарабында сатылуучу жер участогубуз жайгашкан. Жер участокко дагы келип калдым. Мына мен айткан көчө. Ушул көчөнүн эле тугандарына сол капталында сатылуучу жер участогубуз турат. Мына суу кеңири дедим го, көрүп атасыздарбы? Шаркырап суу дагы өтүп турат экен. Сатылуучу жер участоктун алдына дагы келдим. Ушул көрүп аткан жер участок сатка чыгып атат. Тугандар, 5 соток. Биринчи узун туураларын жакшына түшүндүрүп берейин сиздерге. Так, азыр мына жак көчө. Мына жиде деп коебу, дарак ошолор тосуп турат. Так, жанында арык, жанында көчө. Көчө тарабы 20 метр болот. Анан ылдый тарапка 25 метр болот. 5 соттарды билесиздер, 20-га 25. Кызыл китеби бар, жери тегиз. И пустой экен. Айтайын дегеним, алып каалагандай Кудай буйрса фундаментти уюп үйдү сала бересиздер. Арин жерде Алиханов көчөсүндө жайгашкан ушул жалгыз мечит калсаңыздар болот. Мечиттин эле арт тарабында Кудай буйрса жашап каласыздар. Так, мына жери тегиз. Эми коммуникация боюнча сүйлөйлү. Свет бар. Суу дагы бар. Сууну азыр тартып көргөзүп видеонун арасына кошуп коем. Өзүңүздөр дагы көрө алсаңыздар болот. И мына караңыздар, үйлөрдүн саны дагы көп. Мына жакта үйлөр бар. Жогору тарапка чыксаңыздар, ал жакта дагы үйлөр толтурат тугандар. Мына көрдүңүздөрбү? 5 кошкон эл ар ким ар тараптан көчүп келип жашап атат. Фуркаттын центрине тегеле шаарга жакын. 15 мүнөттө жөн эле шаарга кирип барасыздар. Лайктан басып, дос тааныш тууган урук группа бүт бар тарапка сатылуучу жер участогунун видеосунун ссылкасын жиберип койсоңуздар болот. Алар дагы кирип көрүп коюшсун. Азыр эми жер издегендер көп. Эсине акча керек болгонуна байланыштуу эле сатка коюткан учуру. Ошону дагы айтып кой деди. Эми азыр жерди жөндөн-жөн сатпайт азыр. Акча керек болгондо эле сатат. Жер кымбаттап атпайбы? Так. Болду окшойт менимче. Пустой жер участоктор ушундай кыска эле видео болот. Анан жогору тарапка чыксаңыздар, ал жакта үйлөрдүн саны көп. Бул аяк жагы экен деп ойлоп калбагыла. Жакшы эле. Тугандар, көрдүңүздөрбү? Үйлөр көп. Так, баасы канча дей турган болсоңуздар, $26,000 бааланды. Анан кеми бар. Эсин номери ушул видеонун экранында жазылып турат. Өзүнө чалып сүйлөшүп содулашасыздар. Барыңыздарга ийгилик, колдон чарбаңыздар. Пескалов собордун аягынан мен жакка чейин 20 метр. Анан мына примерно тикенектен ошо арыкка көчөнүн боюна чейин 25 метр. $26,000, анан кеми бар. Колдон чарбаңыздар. Вариант обмен жолдору жок экен. Акча керек болгонуна байланыштуу только нак акчага сатат экен.